Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, баарыңыздарга Алланын рахматы, ырайымы, мээрими тынчтыгы болсун. Урматтуу катталуучулар, бүгүнкү сөз чөйрө жөнүндө болмокчу. Бизде кыргызда сөз бар го, сенин досуңдун ким экенин айт, мен сенин ким экениңди айтып берем деген. Бул чынында ошондой экен. Жакшыга жанашып, жамандан биз алыс жүрүш керек экенбиз. Азыр көп эле инсандарды көрөбүз, алымдардын жанында жүрүп, өз алым эмес болсо да алым болуп кеткендер бар. Бизнесмендердин жанында жүрүп, үйрөнүп, бизнес болуп, кейін ошого окшош башка бизнес ачып кеткендер бар. Себеби эмне? Ошол жанындагы жүргөн, ошонун сүйлөгөнү, сөзү, алып жүргөнү, жакшы адамдын жакшы нерселери ошого, ийгиликтүү адамдын иштери ошого жуккан. Буга далил бир окуяны айтып кетейик. Эйнштейн деген билсеңиздер керек, кылымдын мыкты кадрларынын бири деп айтылат. Эйнштейнге сураганда сизде эң акылдуу адамды ким деп ойлойсуз дегенде, Эйнштейн баардыгын таң алдырган экен. Эң акылдуу адам менин шоферим деген экен. Неге андай дегенде, ал окуяны айтып берген экен. Бир күнү биз жолго кетип баратып, ушу бир нерсеге выступать этмекпиз. Мен чарчап калганда шопурум айтты дейт. Мен сиздин ордуңузга выступать этейин, кийимибизди алмашып кийейик. Эми ал кезде интернет доору деле көп болбосо керек, Эйнштейнди мындай уккан бирөө кебетеси кандай экенин билбесе керек да. Эйнштейндин кийимин бардыгын кийип туруп, мен выступать этем деп чыгып, ошол жакта лекцияда шоферу выступать этип баштаган экен. Эйнштейн өзү айтат, аябай таң калдым дейт. Бул Эйнштейндин сөздөрүнүн баарын жаттап алган экен. Эйнштейн илиминин баарын өзүнө өткөзүп алган экен. Анан ошол кезде ошол лекцияга өтө курч бир мындай журналист, шүмшүк журналист керек окшойт да. Келип атайын бир суроо даярдап келген экен. Ошо Эйнштейнди бир элдердин арасында уят кылам депчи. Ошол момент жана шоферу лекцияга чыгып калып атпайбы? Анан кийин журналист ушундай суроо, оор суроо узатканда, шоферу күлүп туруп айткан экен. Бул сурооң өтө жеңил суроо экен. Буга мен эмес, даже менин шоферум жооп берип коет деп. Эйнштейн шофердун формасын кийип алган да. Кана менин шоферум турчу жооп берип койчу деп Эйнштейнди жооп бердирип койгон экен. Айтайын дегеним тууган, сен жакшы адамдын жанында жүрсөң, илимдүү адамдын жанында жүрсөң, ишкер адамдын жанында жүрсөң, ошол нерсеси жугат. Көчө таптап жүргөн, ошо бирөөнүн акызына кирип жүргөн, ошо түрмөдө жүргөн, ошо дагы башка нерселерде жүргөн, ошолор менен жүрө турган болсоң, ошол досторуң менен жүрө турган болсоң, ошолор менен аралашып жүрө турган болсоң, ошонун жүрөктөрүңдө аралашат, сен ошондордон окшош эле болосуң. Ассаң ашасың, алардан бирөө кем болбойсуң. Ошон үчүн туугандар, дос тандаганда, чөйрө тандаганда, адеп ахлактуу чөйрөнү, жакшы устаздарды биз тандап, ошолордон илим алып, ошолордон өрнөк алып, ошондой чөйрөгө биз умтулуш керекпиз, аракет кылыш керекпиз. Ошондой досторго адеп ахлактуу, бирөөнүн акызына кирбеген ушундай чөйрөнү тандай турган болсок, иншалла биз сөзсүз ийгиликке жетебиз. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.